Турмуштун өйдө ылдыйы, жакындарынан айрылуу, мекенге болгон сагыныч, кусалык жашоонун оош кыйжын камтыган ыр-саптары кагаз бетине түшүрүлүп, китеп болуп басылып чыкты. Жаш акын Урмат Дөөнөнбаевдин китебинин бет ачары Москвада болуп, мигранттарга арналды. Кенен элек кесиптешибиз Мирбек Молдоханов айтып берет. Дөөнбайдын баласы кечесин чында бул жерде өткөрүп атат карачы. Кыргыз поэзия кечеси Москвада. Мигранттын өлү. Кесүү боюнча энергетик акын Урмат Дөөнбаевдин Жаңырык аттуу китебинин бет ачары аземи болуп өттү. Айылымдын жыпар жытынан жыттоого жаным ынтызар, чыйрыккан жүрөк өзүмдөн күн бардыр мага жыланар. Барармын акыр өзүңө, көрүнүп баарың көзүмө, коштошуп кайра кайтаармын, күч кубат алып өзүмө. Каарманыбыз алгачкы ырын 7-класста окуп жүргөндө жазыптыр. Ал Талас облусунун Талас районуна караштуу Арал айылында өткөн бактылуу балалыгын айтып түгөтө албайт. Атасы айыл өкмөтүндө жер адиси, экономика адиси болуп иштесе, апасы көп жыл мугалим болуп, кийин 10 жылдай мектеп директору болуп эмгектенген. Апасынын айыккы силдетке чалдыкканын укканда, анын эч нерседен бейкапар өтүп жаткан күндөрү бир заматта азапка айланганын айтат. Мен апамсыз, бир мүнөтүм кылымдай, мен апамсыз, окулбаган ырымдай, же болбосо тээ алыстан сагынткан, апам мага жанып турган жылдыздай. Апасын жерге берген соң 3 жылдан кийин күйүүтүнө чыдабай ооруп калган атасынан айрылат. Баягы бактылуу үй бүлө жок, чоң там аңгырап, жалгыз энеси менен калат. Билимин улантып, Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университетин аяктайт. Жакшы жар жолугуп, оор күндөрдө бирге болуп, ар дайым колдоп, 4 балага ата алган жубайына ар дайым ыраазы. Бишкек шаарынын район администрацияларынын биринде эмгектенип жүрүп, аз айлык маяна мекенинен алыс кетүүгө мажбур кылган. Көпчүлүк эмгек мигранттарынын экинчи үйүнө айланган Москва шаары, мигрант турмушу, андагы акыркы 3 жылда өткөн ар кандай күндөрү тууралуу ырлар жаралган. Сага айттым көп сырымды Москва, сыр сактоочу сыйкырлыгың бар тура, сызып учкан жылдыздарга жанашып, учуп барам мекениме журтума. Түгөнбөгөн калем болдуң колума, үшүбөдүң ыраазымын тонуңа, далай кыргыз бир тууганым каттаган, берекелүү кут төшөлсүн жолуңа. Келгендер бул кеч поэзия дүйнөсүнө арбалды. Көзүнө жаш алып отургандар да болду. Себеби тагдырлаштары аз эмес. Бунун көбүрөөк эсте калганы ата энесине арнаган ыры. Жан дүйнөңдү тээ жүрөктүн түпкүрүнөн орун алып, ошону көзүбүзгө эрексиз жаш алдырды. Мындай маданият кечеси ушундай деңгээлде Москвада мен көрүшүм боюнча биринчи жолу болуп атат. Мекениме, анан Москвадагы турмуш жөнүндө ошол ырлары эсте калды. Ар бир баткан күндүн эртеси жаркырап аткан күн бар дегендей, жакшы күндөр келерин, ага ишенерин, акындыкка кеткен чыйыр жолунда кубанычтуу ырлары да ар быырын автор айтат. Ооба, көптөр өзүңүздөр байкагандай мындай капалуу жашоо турмуш жөнүндө, энелер жоготуу жөнүндө, айрылуу, баары жашыраак кезден ата энеден айрылып калдык. Ошол учурларда жазылган, жан дүйнөнүн ооруп турганда, кыйналып турганда жазылган ырлардан жыйнагы болуп чыкты. Андан кийин студент кездеги башык болуу, сүйүү жөнүндө, жарга, инеге, бир тууганга деген ырлар Кудай буйрса чыкты. Ошол мүнөз ошондой атат. Эми Кудайга шүгүр, экинчи ырлар сондай кайгылуу болбойт деп сөз беребиз, жакшы Кудай буйрса. Урмат учурда Москвадагы ири фитнес борборлорунун биринде чарба башчысы болуп эмгектенет. Москва шаарындагы кыргыз диаспорасы менен тыгыз байланышта болуп, Талас биримдиги коомунун маданий бөлүмүн жетектеп келет. Мирбек Молдоханов, Элдияр Асанбаев, Ала-тоо 24, Москва шаары. В Москве состоялась презентация сборника стихов молодого поэта Урмана Дөөнбаева. В его стихах изложены все тяготы жизни, переживания, связанные с потерей близких, тоска по родине. Немало строк он посвятил жизни трудового мигранта. В мир поэзии окунулся и наш коллега Мирбек Молдоханов. Дөөнбайдын баласы кечесин чында бул жерде өткөрүп атат карачы. Кыргызский вечер поэзии в Москве. Голос мигранта. Энергетик по профессии, поэт в душе Урмат Дөөнбаев презентовал свой первый сборник стихов «Жаңырык». Айылымдын жыпар жытынан жыттоого жаным ынтызар, чыйрыккан жүрөк өзүмдөн күн бардыр мага жыланар. Барармын акыр өзүңө, көрүнүп баарың көзүмө, коштошуп кайра кайтаармын, күч кубат алып өзүмө.
Свое первое стихотворение наш герой написал в 7 классе. Он рассказывает про свое счастливое детство. Мама была учительницей, преподавала иньяс. Долгое время проработала директором школы. Беззаботное детство Урмата закончилось в тот день, когда он узнал о неизлечимой болезни мамы. Мен апамсыз бир мүнөтүм кылымдай, мен апамсыз окулбаган ырымдай, же болбосо дей алыстан сагынткан апам мага жанып турган жылдыздай. После смерти мамы не прошло и 3 лет, как от горя этот бренный мир покинул и отец. Они с братом остались одни со своим горем. Получив высшее образование в КГУСТа, Урмат женился. Благодарит Бога за то, что он послал ему такую жену, которая придала силы жить дальше. Они родили 4 детей. Работал в администрации одного из районов столицы. Однако низкая зарплата и другие обстоятельства вынудили его оставить отчий дом, отправиться на чужбину в поисках лучшей доли. Немало строк Урмат посвятил жизни мигранта, о которой сам знает не понаслышке. В Москве, ставшей вторым домом для многих соотечественников. Сага айттым көп сырымды Москва, сыр сактоочу сыйкырлыгың бар тура, сызып учкан жылдыздарга жанашып, учуп барам мекениме журтума. Түгөн бөгөн калем болдуң колума, үшүбөдүң ыраазымын тонуңа, далай кыргыз бир тууганын каттаган, берекелүү кут төшөлсүн жолуңа. Зрители погрузились в мир поэзии, не могли слушать без слез. Судьбы многих перекликаются. Это не то, что это новизна в московской культуре или в московской поэзии, поэзии мигрантов. Это еще новизна всей киргизской поэзии. Мындай маданият кечеси ушундай деңгээлде Москвада менин көрүшүм боюнча биринчи жолу болуп атат. Такой вечер поэзии среди соотечественников в Москве проходит впервые. Меня больше остальных заинтересовали стихи про трудовых мигрантов. Я рад, что соотечественники на сегодня заняты не только работой, но и творчеством. Как говорится, после грозы всегда выглядывает солнце. Впредь автор намерен больше писать на позитивные темы. Ооба көптөр өзүңүздөр байкагандай мындай капалуу жашоо турмуш жөнүндө, энелер жоготуу жөнүндө, айрылуу. В этой книге вся моя жизнь видна как на ладони. До сегодняшнего дня в ней превалировали темы не столь радостные. После того, как я потерял родителей, моя жизнь поделилась на до и после. На сегодня у меня все хорошо. Работа, дети, семья. В скором времени планирую вернуться на родину. На сегодня Урмат работает завхозом в одной из крупных фитнес-центров Москвы. Ведет активную деятельность в кыргызской диаспоре в Москве. Руководит культмассовым сектором объединения «Талас». Ребек Молдокунов, Эльдиар Асанбаев, Алату 24, город Москва. Умерла